Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum урматтуу Универсал KG каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз өзгө мал базарындабыз. Малдардын алды сатты баалары кандай ошону билебиз. Сугандар комментарияда секин сүйлө деп көп жазасыздар. Мал базарда болушунча тезирээк сүйлөп, адамдарга мешать этпей тартканга аракет кылып жатабыз. Кап этпейсиздер. Эки уй чыккан, ар бири 35 литрден сүт берет экен, 400 000 сомдук. Ошолорду да тарта кетебиз. Сөзсүз көрүңүздөр. Эне бала уйда 73 000 багылышты бербей койду. Биринчи торпок экен, бул уй жаш уй. Сүтү деле көптөй көрүнөт. Жээлени бирок толуп калыптыр, сабалган эмес. Менин жеке оюм туугандар, мынтип уйларды кыйнабай эле койсок жакшы болот эле деген ой келет. Булардын деле убалы бар, сабып жакшына эле сүтү көп көрүнүш үчүн может сабай чыгаттыр. Торпогу эркек экен, биринчи торпогу. Бул уйду 90 000 сом дейт. Ээси аларман 73 000 сом берди, бербей атат. Жалгыз өзү бооз экен. 74 000 сом болду. Бул уйду 67 000 сом бериптир, баа болду, сатыла элек. Багы башат, уйду көрүп турганда сүтү көп, 10 литрдей сүтү бар, жакшы чыкканда торпок эркек экен. Уй орто жаш болуп калган. Мына ушул уйду 74 000 азыр сурап аткан бери берет, бооз экен, жалгыз. Бул уйду 85 000 кеми бар деп айтты. 72 000 сурашты берген жокпуз дейт. Торпогу эркек, 3-чү торпогу. Уйдун бою бийик. Бул уйду 80 000 сом деп айтат. 10 литр сүтү бар экен, торпогу ургачы. 4-чү торпогу. Мына өзү желини көрүп турасыздар, аябай чоң. 10 литр сүтү бар деп эси айтып атат. Бул уйду 90 000 сом деп эси кармап турат. Торпогу ургач экен. 82 000 сом берип атчы. 82 000 берди, берген жокпуз дейт. Сүтү канча? Сүтү 10 литрден гарантия. 10 литрден гарантия сүт чыгат экен. 4-чү торпогу окшойт а? 3-чү торпогу ургачы. Бул 85 000 кеми бар деп айтат. Эси торпогу ургач экен, жана турган торпогу. 3-чү торпогу. Уй деле көрүп турсаңыз жоон уй. Бул деле 10 литр сүт чыгат, кеңири эле. Желени чоң экен, желени көрсөтө кетем. Мына уйдун жели аябай чоң экен. Шустайыз. Мына өзүлөр көргөндөй бул уйдан 10 литр аш сүт чыгат, 75 000 кеми бар деп айтты. Торпогу ургачы. Биринчи торпок экен. Бул уй дагы да чоңойгон сайын сүтү көбөйөт, өзү да чоңоёт. 73 менен 48 52 89. Кайсы жердин уйу? Каракылжа. Совет да? Бул уйду 65 000 сом деп эси карматат. Биринчи торпок экен. Торпок эркек. Уйдун сүтү көптөй көрүнөт. Бул биринчи торпогу турганда. Азыр 5-6 литр сүт чыккан менен чоңойгон сайын сүт да көбөйөт. Бул уйду 80 000 сом деп эси кармалып турат. Торпогу ургач экен. Уйдан 10 литр сүт чыгат, желини эле чоң. Орто жаштагы уй. Бул 85 000 деп эси кармалып турат. Торпогу ургач экен. Экинчи торпогу уй аябай жоон экен, өзгөр деле көрүп турсаңыз керек. Экинчи торпогу уй жаш. Уй жоон экен, бул дагы да чоңоёт. Азыр 7 литр 8 литр сүт чыгат бул уйдан. Бул 85 000 деп эси кармап турат. Торпогу ургач экен. Өзүлөр көргөндөй сүттүү уй, желини чоң. О, канча беришти базар? 77. Бул уйду 110 000 сом деп эси кармап турат. Аябай сон, кооз, чырайлуу уй экен, торпогу эркек. 10 литрдей сүтү бар. Бул азыр дагы бооз, но торпогун көргөндө торпог күзгү торпок. Жазга бар дагы дуйт. 110 000 сом.
Базар кымбат, арзан, аны биз айтып кете албайбыз. Силер кандай ой болсоңуздар комментарий жаза кетиңиздер. Жеке менин оюм базар кымбаттай сезилет. Бул гүлдү деле 110 миң сом деп. 110 миң сом деп айтат. 3-чү торпого экен, торпого ургачы. Уйдун сүтү көп. Аз көрсөтөм. Мына уйдун желине өзүңөр көрүп турасыздар, аябай чоң. Бул 10 литр аш чыгат бул уйдан жөн эле. Азыр көк чөпкө чыккан дагы да көбөйөт. Эси 110 миң сомдон кармап турат. Туугандар, базарга аябай эле чоң уй чыккан. Немистердин уйу деп айтылат. 35 литр сүтү бар. Экону 400 миң сом, 300 миңге багылды, берген жокмун деп айтат. Бул жазда тууган болсо 3-чү торпого болот экен, аркысыныкы тууган болсо 2-чи торпого болот экен. Бирисине бул уйга 170 миң сом бериптир, аркысына 140 миң сом берди, бербедик деп айтты. Экону 300 миң дагы багылды, бербедик дейт. Мына өздөрү көрүп тургандай, аябай эле чоң уйлар. Адамдар 170 болгон болсо бул 160 ашыраак деп айтышат, ойдун бийиктиги. Экону 400 миң сом чыгат. 135 литр сүтү бар. Мына өздөрү көргөндөй аркасындагы жон баш аябай чоң. Бириси 3 тууганын торпого бар экен. Алдыра турган торпого. 35 литрден сүтү бар. Бул действительно биз үчүн өтө көп. Бул чоң уйдун торпого бул? Чоң болосун торпого экен. Наригиси 35 экен урус. Өздөрү көргөндөй бул уйларга мүйүз чыкпайт экен, бул немистердин уйу. Бул уйдун азыр данный время 15 литр сүт чыгат деп айтат. Наркыдан 10 литрдин тегерене десе. 10 литр. Телефон номеріңізді қатты айтып қойсаңыз. 72 менен 82 42 35. Сіз қанша? 52 менен 33 58 59. Ушул номерге чалып байланышсаңыздар болот. Бул абада мындай уйлар көптөн бери эле билебиз. Базарга алып чыгып келатканын. Өзгөндөн эле, өзгөнүн өзүнөн эле. Мырзакеден экен. Мырзаке айылынан. Бул жерде 60 миң, 65 миң деп кармап турат. Наркысы 4-чү торпого деп айтты. Бунусу 2-чи торпого экен, торпоктор ургачы. Бул чоң уйдун сүтү көбүрөөк экен, 10 литрдин тегерегинде, 10 литрге чейин. Бул 70 миң кеми барда айтат, кыйла эле кеми бар коюп берем дейт, торпого ургачы экен. Бул көрүп тургандай жаш уй. Бул эмне бала? Мына торпого менен 80 миң сом кеми бар дейт, азыр деле боз. Торпого деле өзү менен тең болоюн деп калган. Ошол уйду 80 миң сомдо торпого менен кармап турат. Бул уйду 60 миң кеми бар деп эси кармап турат. Тууган болсо 2-чи торпого туйт экен, азыр торпого ургачым жанда турган. Сүтү жок, азыр боз болгондон сүттөн кайтып калыптыр, туугандан сүт чыгат. Бул уйдун жакын 65 миң сом деп эс айтты. Боз экен, универсал. Торпого ургач экен бул жана турган. Бул уйларды бул торпого менен 85 миң айтат. Бул тууган болсо 2-чи болот. Бул 1-чи баласы экен, ал жана турган. Эркек торпого менен. Наркы тууган болсо 3-чи болот. Ол торпого жок, жалгыз бой, боз экөө тең. Бир айланып көрсөтө кетейин. Ушул эки уй тең боз, ана жалгызын 65 миң, торпого менен 85 миң деп эси кармап турат. Бул биринчи торпокту жаш уйга 57 миң берди, берген жокпуз деп айтты. Биринчи баласы экен, уй жаш. Ана турган торпого эркек. Жанагы чоң уйларга ала көрүп турган адамдар жактан бери ороп турат. Баары кызыгып, бирок бул уйлар канчага сатылат экен бизге да аябай кызык болду. Телефон номерин алып койгонбуз. Чалып байланышсаңыздар болот.
бизге да кызык болуп атат, канчага сатылат экен деп адамдар жаңадан бери ороп турат. Спортқа қойылған ақшалар